Саламатсыңар балдар, ботаника предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жашылча жана кооз көркөм өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жашылча жана кооз көркөм өсүмдүктөрдүн көчөттөрүнүн түрлөрү, көчөттү өстүрүү үчүн күнөс кана, топурак, идиш даярдоо, урукту себүү жана өстүрүү, ошондой эле көчөттү жерге отургузуу тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Алгач биз силер менен көчөт деген эмне экендигин билип алалы. Көчөт бул ачык жерлерге же болбосо күнөс каналарга отургузуу максатында өзгөчө шартта өстүрүлгөн жаш өсүмдүктөр болуп саналат. Ал эми жашылча деген силерге белгилүү. Жашылча бул чыктуу же болбосо ширелүү бөлүктөрү азыктанууда пайдаланып келген эгилме же болбосо табыгый чөп өсүмдүктөр болуп саналат. Силер билгендей, бардык өсүмдүктөр сыяктуу эле жашылчаларды биз алардын жекече өрчүшүнүн узактыгына карата 1 жылдык, 2 жылдык жана ошондой эле көп жылдык деп бөлүп коебуз. Эсиңерде болсо, 1 жылдык өсүмдүктөр булар уруктан өнүп чыгып, ошол эле жылы гүлдөп, мөмө берет экен. Башкача айтканда, тиричилик процесстеринин бардыгы, өсүүсү, өрчүүсү 1 жылдын ичинде жүрөт экен. Ал эми 2 жылдык өсүмдүктөрдүн тиричилик процесстери же болбосо жекече өрчүшү 2 жылда аягына чыгат экен, 2-нчи жылы гүлдөп, алар урук берет экен. Ал эми көп жылдык өсүмдүктөр булар бир нече жылдар бою өсүшөт жана бир нече жылдар бою гүлдөп, урук берип, тукум бериши мүмкүн, же болбосо ошол бир нече жылдардын ичинде бир эле жолу гүлдөп, мөмө бериши мүмкүн. Ал эми көркөм кооз өсүмдүктөр деген эмнелер? Булар кооздук үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөр. Мисалы биз дарактар болобу, чөп өсүмдүктөр болобу, бадалдар болобу, алардын жалбырагына карап өстүрөбүз, же болбосо гүлүнө карап өстүрөбүз, же мөмөсүнө карап өстүрөбүз, же болбосо мындай кооз көркөм өсүмдүктөрдү, же болбосо кооздук үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөр деп коет го. Мынакей мындай өсүмдүктөрдү мындай жандуу, тирүү тосмолорду тоосуу үчүн пайдаланабыз, же болбосо көлмөлөрдү кооздоо үчүн өстүрүп келебиз. Биз силер менен кооз көркөм өсүмдүктөр жана жашылчалар тууралуу маалымат алып алдык. Эми алардын көчөттөрүн кантип өстүрүү керек? Ага кайрылып көрөлү. Ал үчүн биз алгач парник деген эмне экендигин билип алалы. Бул эмне болгон түзүлүш? Парник деген бул ар түрдүү ыңгайсыз шарттардын таасиринен маданий өсүмдүктөрдү коргоочу, бирок ичи атайын жылуулук системасы менен жылытылбаган түзүлүштү атап коебуз. Парниктердин бир нече түрлөрү бар. Аларды биз колго же болбосо атайын техниканын жардамы менен жазып алсак болот. Мини парниктер же болбосо чоң парниктер болушу мүмкүн. Парниктердин керегелери мындай темирден, желимден же болбосо жыгачтан жасалат. Ал эми жарык өткөрүүчү бөлүгү болсо, мисалы ар түрдүү полиэтиленден, тунук желимден же болбосо айнектен болот. Парник эмне үчүн жасалат? Бул уруктан өнүп келе жаткан көчөт жакшы чөйрөдө өсүп, тиричилиги андан ары ылдамдашы үчүн. Башкача айтканда, парникте өстүрүлгөн өсүмдүктөр булар адатта ушул өсүмдүктүн жекече өрчүшүн кыскартуу максатында эртерээк, мисалы кыш айларында эле парниктерди өстүрүп башташат. Парниктерди биз бөлмөлөргө же болбосо бакчаларга уюштурушубуз мүмкүн. Эң башкысы, парниктин ичинде температура сыртка караганда жогорураак болот жана нымдуулук дагы жогору болот, ошондой эле жылуулук жакшы кармалат. Демек, ушул чөйрөнүн ар түрдүү шарттарынан, мисалы температуранын жогорулап же төмөндөп кетишинен, же болбосо нымдуулуктун жетиштүү же жетишсиз болушунан, же жылуулуктун алмашуусунан сактап турган негизги түзүлүш болуп саналат экен. Эми биз өстүрө турган орун же болбосо түзүлүш даяр болгон соң, эми көчөттөрдү өстүрүү үчүн кандай топурактар керек экендигине кайрылып көрөлү. Көчөт өстүрүү үчүн кандай топурак керек? Биринчи кезекте кубаттуу, күчтүү көчөт алыш үчүн топурактын кычкылдуулугу
болжол менен 6,5-тен 6,7-ге чейин же болбосо нейтралдуу чөйрөгө чейин жакын болушу керек экен. Кийинки шарт бул топурак борпоң болушу керек. Канчалык топурак борпоң болсо, ошончолук аба жана сууну жакшы өткөрөт. Кийинки шарт топурак таза болушу керек. Бул эмне дегендик? Топуракта оору козгоочу микроорганизмдер же болбосо курт-кумурскалардын личинкалар, жумурткалары жок болуш керек. Кийинки себеби топурактагы органикалык жана минералдык заттардын катышы оптималдуу болуш керек. Мисалы өтө кычкыл топурак болбошу керек. Азыктандыруучу элементтердин кармалышы 50-дөн 100 мг литрге чейин жетиш керек. Ошондой эле нымдуулук дагы белгилүү санда болуш керек. Демек ушулардын баардыгы аткарылса, анда биз мол түшүм ала алабыз. Анда биз силер менен көчөт өстүрүү үчүн топурактын аралашмасын кантип даярдоо керек экендигин карап көрөлү. Ал төмөндөгүдөй катышта болушу мүмкүн. 1, 1, 0,5, 0,5 катыш. Бул эмнелердин катышы? Мисалы, кадимки бакчадан алынган топурак, бирок өзгөчө ылайыктуусу бул чым-көң болуп эсептелинет. Демек, бул 1 катышта болсо, дал ушул чым-көң менен бирдей өлчөмдө чиринди алыш керек. Мисалы, буга өтө ыңгайлуу чиринди кадимки эле 2-3 жыл туруп калган кык же болбосо жалбырактан жасалган чириндилер. Ал эми кийинки катыштык бөлүгүн кум түзөт. Кумдун эң жакшысы бул ири жана дарыя суулардан алынган кумдар өтө ушул өсүмдүктүн көчөтүнүн өрчүшүнө мыкты шарт түзөт. Андан кийинки кошунду же болбосо аралашманын бөлүгү бул таарынды болуп эсептелинет. Албетте таарындыны ошол эле замат алып пайдалануу ыңгайсыз. Бир нече жылдар өткөндөн кийин кадимкидей кызарып калган таарындыларды пайдалануу керек. Бул эмне дегендик? Биринчи кезекте топурак таза болуш керек экен, жана ошондой эле чириндинин дагы өлчөмү белгилүү чекте болуш керек. Башкача айтканда, органикалык заттар эгерде топуракта көп болсо, ал өз кезегинде түрдүү микробтордун жана курт-кумурскалардын личинкаларынын, жумурткаларынын көбөйүшүнө алып келип, ал өз кезегинде көчөттүн өрчүшүнө зыян келтирет. Ал эми кумду кошуп жаткандыгыбыздын себеби бул ушул абанын, суунун өтүшүн жеңилдетет. Ошондой эле эгерде топурак кычкылдуу болуп калса, анда атайын мындай доломит деп аталган унду кошушат, же болбосо акиташ уну деп коебуз. Өзгөчө ушул көчөттөрдүн өсүшү үчүн топурактын кычкылдуулугу нейтралдуу чөйрөгө жакын болушу керек. Эми топурак тууралуу маалымат алгандан кийин эми көчөт өстүрүү үчүн кандай идиштер жана шаймандар керек экендигин билип алалы. Айталы, кассета деп аталган бул идиштердин эмне артыкчылыгы бар? Булар топтоо менен болот. Бир канча санда 10дон ашык 20-30 болушу мүмкүн. Эң башкысы белгилүү өлчөмдө ушул уруктан көчөттүн өнүп чыгышына мүмкүнчүлүк түзө турган өлчөмдөгү идиштер. Булар пластмассадан жасалышы мүмкүн, же болбосо желимден, же болбосо ар түрдүү материалдардан даярдалат. Ошондой эле торфтон дагы жасалган биоидиштер бар. Мындай идиштерге отургузулган көчөттөр сырты алынбай эле, башкача айтканда идиштен чыгарылбай эле, ошол боюнча ачык жерге же болбосо күнөсканаларга отургузулат. Ошондой эле мини парник деген бар. Жана парниктердин бир канча түрлөрүн көрбөдүкпү? Атайын ушундай даяр мини парниктерди сатат. Аларды дагы ушул көчөт өстүрүүдө пайдалансаңар болот. Ошондой эле көчөт өстүрүүдөгү дагы бир маанилүү куралдардын бири бул атайын ушул көчөт отургузуучу кайчылар. Төмөндөгүдөй ыкма менен жерге матырып киргизип, күрөк сыяктуу, анан топуракты алып чыгат дагы, ал өз кезегинде ошол көчөттүн отургузула турган орду даярдалат десек болот. Же болбосо чуңкурча пайда болот, ал жерге көчөт отургузулат. Ошондой эле дагы бир жакшы шайман көчөт отургузула турган жердеги өскөн ар түрдүү ото чөптөрдөн арылтуучу мындай курал. Анын жардамы менен биз ушул ото чөптөрдүн тамырына чейин казып алсак болот экен. Ошентип баардыгы даяр болду. Башкача айтканда, өстүрүлө турган жер, парнигибиз даяр, топурактын катышын билип алдык, топурагыбыз даяр болду, шаймандар, идиштер даяр. Эми кантип көчөттү өстүрөбүз? Ал үчүн биз алгач үй шартында көчөттү өстүрүүгө кайрылып көрөлү. Тасманын жардамы аркылуу мисал катары помидордун көчөтүн өстүрүп көрөлүчү. Үй шартында көчөттөрдү өстүрүү. Ал үчүн топурак салынган идишке урукту салып, үстүнө мында полиэтилен же айнек менен жаап коебуз.
Бир нече күндөн кийин урук митип өнүп чыгат. Дал ушул маалды биз өткөрүп жибербешибиз керек. Эгерде убагында полиэтиленди же болбосо жабылган айнекти алып койбосок, анда жарыктын жетишсиздигинен, жогорку температурадан жана жогорку нымдуулуктан өркүндөрдүн сабактары узун жана ичке болуп өсүп калат. Мынакей бул нормалдуу, жарык жетиштүү мезгилде өскөн көчөттүн сабагындагы клеткалар, алар горизонталдык абалда тургандыгын көрүп турасыңар. Ал эми бул жарык жетишсиз, нымдуулук көп убакта өскөн көчөттүн сабагы. Көрүп турасыңар, клеткалар узун болуп созулуп калгандыгы. Бул эмне дегендик? Эгерде сабактар мындай узун ичке болсо, анда ар түрдүү ооруларга туруксуз болуп, ошондой эле алсыз болуп калат. Алгачкы 4-күнү күндүз 12-15, түнкүсүн 9-12 градуска чейинки температураны кармашыбыз керек. Ал эми 5-күндөрү болсо, күндүз 23-25 градуска чейин, түнкүсүн 12-14 градус Цельсийге чейинки температураны кармашыбыз керек. Температураны кантип азайтып көбөйтүшүбүз керек. Ал үчүн терезени ачып, жаап, же болбосо ушул терезедеги өсүмдүктү атайын материалдын жардамы менен жаап коюп, аларды ачып жаабы менен биз температураны жогорулатып, же болбосо төмөндөтүп алат экенбиз. Көчөттүн ыңгайлуу өсүшү үчүн нормалдуу температура бере турган жер бул айнек болуп эсептелет. Башкача айтканда, терезеде коюп өстүрүү өтө ыңгайлуу. Мындан сырткары көчөттүн өсүшү үчүн жарык өтө маанилүү. Андыктан эгерде жарык дайыма бир капталдан тийсе, өсүмдүктөр кыйшый өсүп калышы мүмкүн. Андан алыс болушу үчүн мезгил менен минтип алардын ордун которуп турабыз. Эгер жарык жетишсиз болсо, жана айтып өтпөдүкпү, минтип клеткалары узун болуп, сабактары ичке болуп калат деп. Күндүз ушул көчөт үчүн 10-12 саат жарык тийиш керек. Эгерде жарык жетишсиз болуп калса, анда ал кырдаалдан кантип чыгышыбыз керек? Ал үчүн атайын мындай жасалма лампаларды пайдаланып, биз күндүн узактыгын же болбосо жарыктын узактыгын көбөйтсөк болот экен. Ошентип көчөттөр өсүп, алар чыныгы 2 жалбырак алгандан кийин аларды өзүнчө, өз алдынча идиштерге которушубуз керек. Ал үчүн биз адегенде топуракты даярдап алабыз. Эгерде топурактын кычкылдуулугу жогору болсо, анда 10 литр аралашмасына бир чоң кашык менен кадимки эле күлдү аралаштырып, нейтралдуу абалга келтирип алабыз дагы, андан кийин көчөт отургузууга аралашманы даяр кылабыз. Эми ушул көчөт отургузаардан бир күн мурун ал көчөттөрдү жакшылап сугарып алабыз. Өтө нымдуу дагы, өтө кургак болушу дагы өз кезегинде ушул көчөттөргө өзүнүн залакасын тийгизет. Андан соң болжол менен 500 мл же болбосо жарым литрге чейин жеткен идишти алып, ал идишке топурак салабыз дагы, ушул топурактын орто жерин чуңкур кылып көчөт отургузганга даярдап алабыз. Эми көчөттөрдүн арасынан эң кубаттуу өрчүгөнү жана жалбырактары кочкул жашыл түстөгүсүн тандап алып, тамырына же тамыр системасына доо кетирбегидей кылып топуракка салабыз. Топуракка отургузуп жатканда дагы мурунку абалынан, башкача айтканда, ылдыйраак 1-2 сантиметрге ылдыйраак кылып отургузабыз. Себеби тамыр системасы бар, андан сырткары сабактарына дагы минтип топурактарды жаап койсок, сабактарынан кошумча тамыр өрчүп чыгат дагы, анын натыйжасында тамыр системасы дагы кубаттуу өрчүй баштайт. Андан соң аларга жакшылап суу куябыз. Себеби суу куйган маалда ашыкча аба чыгат, өз кезегинде кургап кетүүдөн сактайт, жана ошондой эле топурак дагы бир аз отурукташат. Биз силер менен үй шартында көчөттөрдү кантип отургузуп, аларды өстүрөт экендигин көрүп алдык. Эми биз күнөсканаларда кантип ушул көчөттөрдү өстүрө тургандыгын байкап көрөлү. Күнөсканада көчөттөрдү өстүрүү. Албетте, күнөсканаларда миңдеген, миллиондогон көчөттөрдү өстүрүшөт. Мында белгилүү бир ыкманын, белгилүү бир тартиптин негизинде бир нече адамдар тобу менен иштешет. Адегенде кассета деп аталган мындай түзүлүштөргө топурактарды даярдап алып, андан соң урукту отургузушат. Топурак сөзсүздү курамын силер билесиңер, кум болуш керек экен, кадимки бакчадан алынган топурак же болбосо чым көң, акиташ, ошондой эле кум кошулат экен. Ушундай ыкма менен даярдалган топурактарды мындай бөлүкчөлөргө салып, андан соң ар бирине бирден мындай уруктарды отургузуп чыгышат. Кадимки эле мыктын баш жагы менен урукту бир аз ныктап, анан үстүнөн көпшүк топурак менен жаап коебуз. Уруктун баардыгы отургузулгандан кийин аларды тамчылатуу ыкмасынын жардамы менен сугарышат.
Көчөттөр үчүн нымдуулук өтө маанилүү шарттардын бири, себеби урук дал ушул нымдуулуктун таасиринен көбөйт. Мындай каражаттын жардамы менен алар тамчылатып көчөттөрдү сугарышат. Андан соң көчөттөрдүн 2 даана жалбырагы өсүп чыккан соң аларды мындай өз алдынча идиштерге отургузушат. Себеби көчөттүн андан ары жакшы дүркүрөп өсүшү үчүн мындай өз алдынча идиштерге отургузуу өтө маанилүү. Помидорду отургузганда дагы күнөсканада так ошондой эле тамыр системасын бир аз ылдыйраак кылып, көмүп, сабагын дагы кошо көмүшөт, сабакта кошумча тамырлар чыгышы үчүн. Ошондой эле көчөттөрдүн өңүнө карап дагы кайсыл микроэлементтер жетишсиз болуп жаткандыгын билсек болот. Мисалы, эгерде көчөттүн жалбырактары сары түстө болсо, демек темир, бор жетишпейт. Эми биз жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Көчөттүн сабагы кандай шарттарда узун жана ички болуп калат? Анда жоопторго назар салалы. Асы жогорку температура, жетишсиз нымдуулук, өтө жарык шарттарда. Бсы жогорку температурада, ашыкча нымдуу болгондо, жарык жетишсиз шарттарда деген жооптор болду. Всы төмөнкү температура, нымдуулук, жарык жетишсиз шарттарда деген жооптор болду. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Асы жана Всы деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, көчөттүн сабагы кандай шарттарда узун жана ички болуп калат? Анда силер менен туура жоопко кайрылып көрөлү. Бул экинчи экен, Бсы. Башкача айтканда, жогорку температура же температура жогору болгондо, нымдуулук дагы жогору болгондо, жарык жетишсиз шарттарда көчөттөрдүн сабактары узун ичке болуп калат экен. Бул өз кезегинде ушул көчөттүн алсыз болуп, ар кандай ооруга болгон туруктугун же болбосо туруктуулугун төмөндөтөт дагы, көчөттүн өлүмүнө алып келет экен. Эми биз силер менен даяр болгон көчөттү кантип ачык асман алдында же болбосо күнөсканаларга отургузушат? Ага тасманын жардамы менен таанышып көрөлү. Көчөттөрдү жерге отургузуу кандайча жүрөт? Мынакей, көрүп тургандай, көчөттөр кадимкидей дүркүрөп өсүп, жерге отургузууга даяр болуп калды. Башкача айтканда, айталы, мисалы, бадыраңдын 5-4 жалбырагы ачып калгандыгын көрүп турасыңар. Аны менен катар бул өз алдынчагы идиштерге анын тамыр системасы дагы дүркүрөп, кубаттуу өөрчүгөндүгү көрүнүп турат. Демек, бул көчөт ачык жерге же болбосо ушул күнөскананын ичинде өз алдынча отургузууга даяр дегенди билдирет. Биз силер менен күнөсканага кайрылалы. Күнөсканада атайын ар бир көчөттү отургузуу үчүн төмөндөгүдөй жерлер даярдалат. Бул албетте колго жасалган күнөскана экендигин көрүп турасыңар. Ушул көчөттөрдү отургузаардан бир күн мурун алар жайгаштыруучу топуракты сугарышат. Өтө жакшы сугарып, андан соң ал жерлерге атайын кайчынын жардамы менен оюктарды же болбосо чуңкурларды пайда кылышат. Мындай кайчыларды колго да жасап алсак болот. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай өтө пайдаланууга ыңгайлуу, анын жардамы менен бирдей өлчөмдөгү ушул көчөт отургуза турган чуңкурларды даярдап алат экенбиз. Андан соң даяр болгон жерлерге өскөн, жетилген көчөттөрдү алып келип отургузабыз. Албетте көчөттөрдү мурунку абалынан бир аз ылдыйраак кылып отургузабыз дагы, үстүн топурак менен көм, андан кийин мыкты сугарышыбыз керек. Себеби суунун жардамы менен топурактагы ашыкча аба чыгат, ошону менен катар өсүмдүктүн тамырлары жерге жакшы топуракка бекип орун алат экен. Дал ушундай ыкмалар менен күнөсканаларда өсүмдүктөрдү өстүрүшүп, алардан мол түшүм алып келишет. Эми биз жогорудагы маалыматтын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Көчөт бул өсүмдүктүн жекече өрчүшүндөгү кайсы мезгилине туура келет? Биринчиси түйүлдүк мезгилине, экинчиси жаш организм мезгилине, үчүнчүсү жетилген мезгилине, төртүнчүсү карыган мезгилине туура келет. Ойлонуп көрсөңөр, көчөт бул өсүмдүктүн жекече өрчүшүндөгү кайсы мезгилине туура келет деп ойлойсуңар? Түйүлдүк мезгилинеби, жаш организм мезгилинеби, жетилген мезгилинеби же карыган мезгилинеби? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылып көрөлү. Бул экинчи экен. Башкача айтканда, жаш организм мезгилин биз көчөт деп атап коет экенбиз. Бул мезгил ушул өңгөн уруктан тартып биринчи гүлдөгөнгө чейинки мезгилин өз кучагына алган убагы экен. Эми биз силер менен кооз көркөм өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүүгө кайрылалы. Ал үчүн мисал катары ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн бири болгон туяны алып көрөлү. Көркөм кооз өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүү. Туя бул
ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн бир түрү. Аны ар түрдүү коозук иретинде пайдаланышат. Бирок көбөйтүүнүн кандай ыкмасы бар? Мисалы, биринчи жолу бул урук аркылуу өстүрүп, анан көчөт алуу. Мында күз келгенде ушул туянын өркүндөрүнүн баш жагындагы уруктарын алып, аларды кургак, салкын жерге кургатып алып, уруктарын даярдап алабыз дагы. Андан соң жаздын башталышы менен аларды топуракка отургузуп, кадимкидей көчөт өстүрөбүз. Бирок бул өтө кылдаттыкты жана узак убакытты талап кылган процесс. Андыктан туяны өстүрүп алуунун жакшы жолу бул аларды калемчелердин жардамы менен көбөйтүү болуп эсептелет. Ал үчүн өлчөмү 15-20 см узундуктагы таякчаларды даярдап алабыз. Бул калемчелердин аяк жагын көрүп турасыңарбы? Кадимкидей муунунан кыркылган, демек бул жерде бөлүнүүгө көбөйүүгө жөндөмдүү клеткалар бар. Андан соң ушул аяк жагын биз өсүмдүк гормонуна, башкача айтканда тамырды стимулдаштыруучу гормонго салып, андан кийин даярдалган жерге кыйгачынан кылып, ар бир ушундай калемчелерди отургузабыз. Демек бул ыкма урукка караганда бир топ натыйжалуу жана батыраак өсүмдүктү өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Калемчелерди отургузган соң аларды жакшылап сугарабыз дагы. Андан соң алардын үстүн айнек менен же болбосо полиэтилен менен жаап, парник жасап коебуз. Качан кошумча тамырлары чыккандан кийин аларды өз алдынча биз каалаган жерлерге отургузууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошентип балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жашылча жана көркөм кооз өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүү тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.